мен кантип тез оңой бат ийгиликке жетип алсам болот, бат кандай бир акчага же тез кандай бир акчага жетип алсам болот деп сурашат. Буга жооп бир окуя болсун. Бир атактуу боксерлордун бири 5 жылда дүйнөлүк чемпион болгон экен. Анан журналист келип сурайт экен, интервью алып сурайт экен, сиз 5 жылда болдуңуз, эң сонунда жаш туруп сиз дүйнөлүк чемпион болдуңуз, 5 жыл машыгып отуруп. Сизге суроо 4 жылда өзү бокстон чемпион болсо болобу десе ойлонуп көрүп, ооба болот дейт экен. 3 жылда болсо болот десе, албетте 3 жылда деле болсо болот. Ал адамдын өзүнүн дейт экен. Ал эми 1 жылда чемпион болсо болобу десе айтат экен. Эми кандай айырмасы бар? Ал боксер өзүнүн миллион муштумун же миллион ударын ал 1 жылда жасайбы же 3 жылда жасайбы айырмасы жок. Эгер ал 1 жылда жасаса, ал 1 жылда дүйнөлүк чемпион болот. Ал эми 3 жылда жасаса, ал 3 жылда дүйнөлүк чемпион болот. Ал болгону өзүнүн алгачкы миллион муштум ударын жасаш керек, ошондо ал чемпион болот дейт экен. Ошол сыяктуу бизде дагы эгерде сиз биздин онлайн бизнеске кошулам же жасайм деп аткан болсоңуз, же болбосо баштаган болсоңуз, эсиңизде болсун, сиз да өзүңүздүн айталы бир 5000 же 10 000 жолугушуңузду канчалык бат же 1000 жолугушуңузда канчалык бат өткөр жасасаңыз, сиз ошончолук бат, ошончолук тез өзүңүз көздөгөн кирешиге чыгасыз. Аны сиз жарым жылда жасайсызбы же 1 жылда жасайсызбы, аны мен билбейм. Аны болгону сиз билесиз. Жарым жылда жасасаңыз, жарым жылда сиз көздөгөн суммаңызга 100 000 болобу, 80 000 болобу, 200 000 суммаңызга жетесиз. Эгерде 1 жылда жасасаңыз, анда 1 жылда ошол 100 000 суммаңызга жетесиз. Бизде көпчүлүк 100 000дин терегине 80 000, 70 000, 110 000, 120 000 суммаларга бизде 1 жылдан 1 жарым жылга чейин жасап чыгып атышат. Бирок ал үчүн алар өзүнүн алгачкы 1000 же 5000 жолугушуусун өткөрүп атышат. Ошонун негизинде алар натыйжага жетип атышат. Бул сиздин колуңузда. Ушул сыяктуу видеолор жакшы болсо, катталабыз, лайк басабыз жана комментарийге пикир жазабыз.